Күн карама көзүңөр түрдө оңдоп коесуңар деп. Элдин ою деле кийин кайра оңолуп, мейли может ушундай. Мен айтам, тияка чабыштырып, бияка чабыштырып эмне деген журналистсиңер. Былтыр баарыбыз чакырган Министерство культурага. Барганбыз. Алар ушундай желекти нурларын эметип берсеңер оңдоп. Себеби ара чыгып күн карама деп айтылат. Башка чет элге барганда көпчүлүк ушуну угуп атабыз. Ушуну түздөп оңдоп берсеңер, ушу карап көргөн мурунку варианттары кандай эле. Деп эле ошо мурунку варианттарынан кайрылып келишке туура келип калды. Анан кайра токтоп калган ал министерстводон. Анан кайра быйыл тиги жогорку кеңешке чакырып, анан ал жерге барып аттык авторлор баарыбыз. Бул үчөөбүз эле калганбыз тирүүлөрдөн. Ошондо айтышкан, ушуну силер туура түшүнүп, мурунку варианттары кандай эле, балким ошо мурунку вариант келсе кандай болот. Анан ошо боюнча анан иштеп калдык. Анан элек болсо көбүнчө больницада жатып калат, көбүнө катышпай да калат ооруп. Баягыда да чакырса да больницада жатып калды, ошондон ал катыша албай калды. Ошо. Эски желектин сизге эмнеси жакпайт? Себеби сизди Жусуп Матаев бул желекти өзгөртүүгө макулдугун берген авторлордун бири деп айтып жүрөсүз да? Жок, баарыбыз эле макулдугун бергенбиз, үчөөбүз тең эле. Бул жерде жалгыз эле мен эмесмин. Болгондон кийин гана Бекбосун аягында ушул жерге отурган тиги Шеримкулов Бекбосун келди. Ал убакта тиги Айдарбек ооруп аткан, мен келе албадым деди. Алда берсе болгон. Ушул жерден өзү айтат, кийин аягында мен анда ошо эме боло берейин, каршы чыгайын деп атам деп. Ага бери чогуу эле барып жүрбөдүк ошо. Чогуу эле иштеп атат. Ошо алгачкы силерге сунуштаган үлгүлөрдү көрдүк. Анан ал айтат, толук өзгөртүүгө каршымын депчи. Ал баякы нурларды ар ким ар кандай жасап атып, ар кайсы жерден жасап атып, нурлар аябай ийилип кеткенде формасын көрдүк. Биз ошону эле бир аз түздөп коелу дегенбиз. Мен ошого макулдугумду берген. Бирок азыркы өзгөртүүлүү, азыркы сунушталып жаткан тикенекке каршымын деп атат да. Сиздин оюңуз кандай? Жок, анын өзүнүн ою да. Сиздин оюңуз кандай? Мисалы менин оюмду азыр тиги айтышпады, түзгүл берсин. Түзгүл бербедик Айдарбек экөөбүз. Жок, ошо сизге жагып атабы? Жок, мисалы жаса эми көрөбүз аны. Депутаттар кандай кабыл алат? Кээ ошондой болот. Агай, мына сиз мурунку алар айтып атат. Мисалы мурунку вариант кандай ушундай болбосо эме эле койсок болот да. Мисалы түндүктүн өзүнө эле коюп койсок болот. Ошо башта орутпаган эмес. Мисалы мындай да, азыр көрсөтөйүн силерге. Мындай эле койсок болот. Мындай деле боло берет. Тикесине койсоң бузулбайт. Калаган жак. Мурда ушундай болчу, бир эле түндүк турган. Ошондо нуру да жок болот. Силер сунуштаган үлгү бул баякы. Бул биринчи варианттарда ушундай жасалганбыз. Конкурс болду 92-жылы. Мына ушундай варианттар. Анан муну азыр мындай эсең да болот, мындай эсең эч бузулбайт. Нуру да бул жер эчкимге претензия да кылбайт. Буларды бербедик биз чогорку кеңешке. Анан өзүлөрү тандап атат жанагы мына мынтип отуруп. Биз эмне күнөө? Тияктагылар өзүнчө комиссия түзгөнбү, биз кайдан билебиз? Ушул өзүлөрү тандап алган ушул болот. Сиз алдыргы түндүктү түз кылып коелук деп ойлоп атасызбы? Мурда ушундай болчу, биринчи вариант. Мында болгондо эч кандай эме жок да. Бул сиз сунуштаган вариант да? Жок, биз биринчи 92-жылы конкурстаган ошондой эле бар болчу. Баарыбыздык бар болчу ушундай түндүк. Ушундай эле болчу да. Мындай эле койсоңор болот да. Анда эч кандай жанагындай муру тигүү дегенде тынч баарынан кутулат да. Бул эмнени түшүндүрөт бул? Түндүк да. Мына жерде көрдүңбү? 19-22-жыл деп турат. Мына ошолдо. Мына ушуну мен мынада чийип жасагам. Мына Бекбосун ал тиги корулду жакшы билет да. Бияка келип мына негизинде түшүрөлдү түшүргөнбүз. Анан бул ал Бекбосун айтып атпайбы? Бул оригинал деп. Кайда оригинал? Бул кечеги келе. Мына 19-04-22-жыл деп турат. Биз муну деген Бекбосун байкен 2000 канчанчы жылы желек күнүнө алып интервью алганда көргөнбүз агай. 22 ошолорда бар да. Жок, 22 эмес, мындан 3-4 жыл мурун өттү. Андан дагы варианттар биз толтурат да, биз варианттар. Эски компьютер бар болчу, жанакы аркасы чыгып турган, ошондон көргөнбүз да. Аны муну көрсө керек экен. Мына. Бул оригиналдын агы. Мына бул оригинал. Азыркы желек. Бул агы. Ушуну көрсөң керек да. Ошондо айырма бар, мына көрдүңбү? Нурлардын. Бул узунураак. Узунураак. Ал тиги Бекбосун унутуп калган, ал анда да ооруп аткан. Мен кайра больницага кайра булар жеткирип аткан.
Унутуп калды анан ошону эме деп атып биринчи оригинал илгери компьютер жок болчу 92 жылы. Мейли бул оригинал экен. Анан сизге мунун эмнеси жакпайт? Жакпай атат деген жокмун, жагат. Эмнеге жакпайт? Анын өзгөртүүгө эмнеге макул болуп атасыз? Өзгөрткө жогорку чакырышты, баарыбыз чакырган, баарыбыз макул Жок, болгон. силерди кыйнап атышабы дегеним да. Кыйнаган жок, силер жасап берди, жасап берди. Мажбурлапчы? Жок, эч ким мажбурламады. Жогорку кеңеш баягы жок. Бекболсун агай айтпадыбы, биздин баягы автор катары укугубузду да алып коюшуптур депчи. Азыр эми өзгөртүүнү кааласа жогорку кеңеш өзү билип эле өзгөртө берет деп. Сиз буга кандай укугун эч ким карайсыз? алган жок. Ал автор менен эле калат. Баары эле. Автор менен эле. Бек өзү аралашпай алып, билбей калат да. Азыркы желекке тиешеси жок деп атат. Сиз тиешем бар деп эсептейсизби? Кандайча тиешеси жок болот балким. Ал Сиз Бек автор болсун катары атайын эле бул- ошентип айтып атты. Эмнеге? Мен айтып атпаймынбы? Алардын эч кандай көккө, мисалы алардын тиешеси жок десем да болот анда мен дагычы. Себеби ал менин алган, мен түсүм коюлуп атат кызыл болуп. Тиги көктөн башка свет алганга укугу жок, түшүнүп атасыңбы? Эмнеге? Көк дагы, сары дагы ошондой коюлган. Себеби 3 желек көк болчу. Бир эле туу 3 светте. Ошондо тиги комиссия мына 3 свет, жусуптун свети мисалы меники. Мен калган светти пайдаланам, а тиги көктөн башка пайдаланбайт. Түшүндүм. Эгер азыр аны чугуп кетсек, анда опшалар тиешеси жок болот кайра. Эмне себептен? Свет түсү жок да бир дагы. Түскү айтып атам, көк түстөн башканы алар укугу жок болчу. Жок, эмнеге конкурс, анда эмнеси конкурс? Азыр мен айткан Шерик Муртаев сурасаңыз дагы эсинде бар болуш керек. Ал киши айтып бериши мүмкүн. Эмнеге ушундай болуп калды эле деп. Тиешем бар деп атасыз. Анан өзүңүздүн эле ошол эмгегиңизди кайра азыр өзгөртүп чанып атканга сиздин таарынча. Жок, чанган жокпуз да. Ошол эле кайра кичине мурунку калынап келип атпайбызбы? Кантип чанып атасыз? Нуру кантип мурунку калып агай? Сен көргөн жоксуң да, мурда ошондой болчу, нурлар түз. Түшүнүп атасыңарбы? Жок, сиз мага азыр көргөзбөдүңүзбү? Эң башкысы үлгүсү ал ийилип эле турбайбы? Тикенектей болуп. Бул кабыл алынган да. Ошо. Кабыл алынган да. А сизде үлгү Ал барбы? үлгүлөрүбүз өтөн жок болду. Ак үйдө калган деп бар. Ак үйдө 2 жыл өрттөрүн. Башында ошондой тикенек сунушталды беле? Ооба, түз болду. Тикенек нур. Ооба. Айтып атпаймынбы, ошону кайра ийгиледи, ийдирген. Эми азыр эмеде сурасаңар, мен Шерик Кулуч. Эмне болуп ийдирдиңиз? Сиз ийдирип турсаңыз ушу билет, айтат. Азыр бийлик дейсизби, демелгечилер дейсизби, жогорку кеңеш, силер авторлор байкы азыр чогуу демелгечилер менен иштешип аткан элдин ою менен эсептешесиңерби? Жок, аны мен эч кандай эмем деле жок, ал тиякта эмелер чечсин да. Желектин тагдырын өкмөт чечеби, парламент чечеби, ошол биз жөнөкөй эле карапайым кишибиз, айткан жасайсың. Оңдоп берели, оңдоп берели. Каршы болуп атпайбы? Бул өлкөнүн бул деген бир 5 кишинин же депутаттардын эле жалгыз желеги эмес да, бул Кыргызстандын символу да. Анан Кыргызстандан эл каршы болуп атса, авторлор эмнеге силер өзүңөрдүн оюңарды айтпайсыңар? Айтып атпаймын, айтпайм. Жок, эми комиссия чечет деп атпайсызбы? Сиз автор катары эмнеге элдин ою менен эсептешпейсиз? Элдин ою деле кийин кайра оңолуп, мейли может ушундай эле азыр мындай болуп атпайбы? Азыр айтып атышат да. Мурда күн карама болуп, бирөөнүн ар кайсы мамлекеттен жалдырап акча сурап жүрсөк, эми азыр мына түз жыл өнүгүү жолуна түштүк. Эми мындан ары түз кетели, көрүнгөнгө жалдырабай деп анан ошондой майында эми алмаштырышат мен билбейм. Мейли желекти Ойлоп атам өзгөртөлүп да. тикенек менен калсын, анан ошондон кийин Кыргызстан өнүгүп кетет, желекке алмаштырган күнү эле каршы сурабай калабыз, күн карама болбой калабыз деген ишенесизби? Эмнеге ишенбесе болду? Күн карама болду. Өнүгүп башка мамлекет ушундай өнүгүп эле атпайбы? Желек өзгөртүү менен өнүгүп атышат деп ойлойсузбу? Жок, ал желекте тиешеси жок. Ал бул жерде экономиканы жана кечеде налог төлөбөй атса анан өнүгүп келет. Налогтор төлөшүбүз керек. Ошол да. Бар мамлекетте баш ий анан түз жолго иштешибиз керек. Ошондон өнүгөбүзбү? Завод фабрика куруш керек. Жөнөкөй эле желек деген символика да, символ баягы президент барганда коесуң, же болбосо кайсы мамлекеттин өкүлдөрү келди, ошону көрсөтүп турган эле символ, ошо мамлекеттүүлүктү билдирген эле. Андан деле мындай трагедиялар ошондо өзгөрүп кетебиз, ошондо өнүгүп кетебиз, жемитип кетебиз деген деле туура эмес да. Демек аны калтырып деле койсо болот. Калтырып деле койсо болот, эме деле жок. Баягы эле күн карама дей беришип эле өзү эле элдер дагы башында адеп күн карама дей беришти да. Ошондо да азыр мына элдин баары жагып жакшыраак болуп калганда кайра башталып атпайбы? Күн карама деп качан айтышчу эле? Ой, мага 30 жылдан бери айтып келет. Жаңы элеби? Мага айтат, башка элдер мага 30 жылдан бери айтып келесиз. Ой, күн карама көзүңөр түрдө оңдоп койбойсуңар деп эле. Сен билбейсиң, биз элдин арасында жүрөсүң, айтат. Коомчулуктун жалпы 95-99% каршы деп атпайсызбы өзгөртүүгөчү? Анан ошол эл
ошол жаңы өзгөртүлгөн тууну тааныбайбыз десе сизге таарынбайсызбы? Эмнеге мен тааныбаган? Эми сиз автор болуп атпайсызбы? Жок, баарыбыз авторбуз да чогуу. Жок, негизичи эми Жалгыз эле мен авторлордун эмесмин да. бирисиз да. Жок, жалгыз эле мен эмесмин Сиз да. өзүңүзгө жооп берсеңиз. Баарыбыз чогуубуз да. Ооба. Сиз Чогуу. өзүңүзгө жооп берсеңиз. Жок, чогуу дегенде чогуу да. Эмчи мен жалгыз мен жасадым Жок, деген сиз жок. өзүңүз сиз деле Ошо жооп авторлордун берет да. бирисиз да. Анан Бир болгон таарыныч башка. болбойбу мындай коом кабыл албай биз бул желекти тааныбайбыз десе? Билбейм, аны мен айта албайм. Бипоз мага асылып неге асылат билбейм. Мен ага эмне кылдым? Авторлорго премия берилет деп айткан эле да. Бул тууралуу маалыматыңыз жокпу? Жок. Демек силерге эч кандай акча сунушташкан жок, Жок. Жусуп агай. Берсе аласызбы премия? Баары эле алат. Албайм деп атпайбы? Көрөбүз го. Айттыңыз эми камерага. Камера айтам, тияка чабыштырып, бияка чабыштырып эле. Эмне деген журналистсиңер силер?